21 суроону карайбыз. Өзгөчө кездеме токуучу жеңилөнөр жайы пахта буласына муктаж эле. Демек, жеңилөнөр жай пахта буласына муктаж болуп атат. Орто Азиядан Орусияга ташып келүү жылдан жылга дейт. Демек, бул жерде Орто Азиядан Орусияга бир нерсе ташып келиши керек экен. Ошондуктан Орто Азиядан Орусияга кездеме ташып келүү жылдан жылга көбөйгөн. Эгерде Орто Азиядан Орусияга кездеме барса, көбөйсө баруусу, ал пахта буласына болгон муктаждыкты эч кандай чечип бербейт. Себеби кездеме пахтадан жасалбай калышы деле мүмкүн. Анткени менен Орто Азиядан Орусияга пахта ташып келүү жылдан жылга ылдамдаган. Бул жерде пахта ташып келүү ылдамдашы мүмкүн, бирок анткени менен сөзү себеп натыйжа байланышын бизге бере албайт. Мындайча айтканда, эки сүйлөмдү карама-каршы мааниге алып келген үчүн Б вариантыбыз дал келбейт. Ошондуктан Орто Азиядан Орусияга кебес ташып келүү жылдан жылга арбыган. Бул жерде ошондуктан себеп натыйжа байланышын берип атат. Кебез деген сөз бул пахта буласынан жасалат, ал кийимди жылуулоо үчүн колдонулат. Демек, эгерде Орто Азиядан Орусияга кебез ташып кетүү жылдан жылга арбыса, көбөйсө, анда ал Орусиянын пахта буласына болгон муктаждыгын эмне кылат? Чечип берет. Демек, бул жерде В вариантыбыз туура жооп болуп атат. Ошентсе да жибек ташып келүү азайган. Жибектин ташуунун азайышы пахта буласына болгон муктаждыкты эч качан чечпейт. Демек, Г вариантыбыз да дал келбейт. В вариантыбыз туура жооп болот.